Анан, короче, машина учуп барып туруп обрывдан түштү да, түшүрмөйүн жаралатпай, прикинь. Ошентип анан бывшая менен расставаться еттим. Айзат, ал жвачканы бирөөсүн берчи мага. Сагызбы? Сагыз. Эфир болбосо да кырча сүйлөйсүң, менден мен эле биринчи сурабадым беле. Как в рекламе, можно? Экобы? Үчүнчү бывшая менен эмне болгон билесиңби? Саламатсыздарбы, студияда не жаңылык, не жаңылыктын 3-чү чыгарылышы болуп атат. Эгерде сиздер 3-чү чыгарылышын көрүп атсаңыздар, анда бизде эң кызыктуу жаңылыктар болот. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Менин сөз байлыгым азайып артат. Айзада сиз уланта берсеңиз болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде не жаңылык долбоору соңку учурдагы Кыргызстандагы актуалдуу деп саналган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Кызматыңыздарда эфирде Айзада Жамгарчиева жана Бектур Усенов. Бектур Усенов. Эфирде Бектур Усенов. Ал мен. Биз сөзүбүздүн кыскача жаңылыктарыбызга өтөбүз. Кыргызстанга кыш келип, колунда бар бай чымчыктар жылуу жерге учуп кетишти. Бишкек калабызда жаңы ачылган ресторандарга тамадалар чуркап жөнөштү. Таластык эчки учам деп столбадагы проводторго илинип калды. Жар өрдаган эже көп заказ буйрутма алып алып, жалпысынан бир эле жолу кутулайын деп баарын ресторанга бир жолу чогултуп туруп ырдап койду. Ырчы Бек Исраилов фитнеске баргандан жалкоолонуп, жөн эле бир футболка сатып алды. Халал тойдо жаңы кызмат пайда болду. Ресторандын артында жеңгелер кызмат кылышат, куюп турушат. Улантабыз. Кыргызстанда чечендик өнөр боюнча кыналыштырып сүйлөө, окшоштуруп сүйлөө, таап сүйлөө, каап сүйлөө, чечендик өнөр боюнча кызыктай чечен бол аталышындагы чемпионаттын финалы өткөн экен. Ким жеңди, кандай өттү, кезектеги материалдан биргеликте байкап көрөлү. Жөн эле странный рифма боюнча чемпионат өттүр. Ошону эле көрүп коебуз. Алып эле башка сөздөр менен мени кыйнап салат. Туп-туура. Чиновник. Полковник. Махони. Подполковник. Берлускони. Пепперони. Лунтик. Светильник. Художник. Алкони. Подоконник. Азыркы учурда жеңүүчү аныктала элек, биз менен болуп туруңуздар. Бишкек шаарда караштуу Бакаята конушунун айыл өкмөтү Улан Береналиев жол куруу боюнча эффективдүү метод ойлоп табылды. Бул метод менен Кыргызстанга жол кура турган болсок, 80% биздин бюджетке үнөмдөө болмокчу. 80% эконом болуп турбу? Ооба. Ал не, асфальтты черная пятницадан алып турбу? Өзүнөн сурап көрөбүз. Өзүнөн сурап көрөлү. Самат Беке, сизге ушул жолдорду оңдоо маселеси кантип келди? Эми биз мындай деп атыр. Мамлекеттин жардамын күтпөй эле өзүбүз кыймылдай берели деп чечтик. Биякта Бакаятанын жашоочулары менен бир кеңешип момундай алып келип, жолдордон баштадык. Жолдорду жамап баштадык. Байке, бунуңуз жөн эле тамак го? Ким айтты тамакты? Бул тамак эмес. Бул чисто китайский химикат. Негизи биз куксини Кыргызстанга стройматериал катары киргизгенбиз. Бирок элдер буну жеп башташты. Өткөндө Инстаграмдан көрдүм, бүт эле нерсени жамап атышат. 100% кепилдик берет экен. Аябай удобный экен. Мурункудай техниканын кереги жок азырчы. Тейин аябай куйсаң, куй. Ошолан бизге разница деле жок. Кай жыл материал менен иштейбиз. Эмки жыл кайра эле ушул жерде оңдойбуз да. Эми муну менен биз жолдорду эле эмес, башка нерселерди да ремонт кылалы деп атабыз. Мисалы, аркы Тарагайдагы общежитияларды бүтүрөлү деп атабыз. Мужской общежитияны
Кукси менен женскийди, Ромеон менен эми кыздардын суранычы боюнча да бул. Строительный рынокта биринчи орун Ромеон алат. Экинчи орунда Кытай, анан местный Кукси кетет. Сырай. Алло. Оң коробка. Аркы чамгаракка жетпей калган, ошо калып барып кала. Давай. Ушундай да батыр. Мамлекет кыймылдагыча көп убакыт өтүп кетип атат. Ага чейин жамап салыш керек болуп атат. Жогоруда айтылып кеткен чечим бол деген жанакы странный чемпионаттын жыйынтыгын биз биле элек болчубуз. Азыр болсо жыйынтык чыгып калышы мүмкүн. Биздин корреспондентке сөз кезеги берилет. Свитер. Степлер. Гитлер. Верде. Венеция. Победитель! Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле бизде чемпион Водитель. Родитель. Учитель. Көрсөк биринчи раунд бүтүптүр. Азыр экинчи раундду көрөбүз. Марат Мухамбетовин, не жаңылык? Каалаган учурда байкатпастан келип калышы мүмкүн. Бирок Тойбос сэндвичтери менен сиз ага каршылык көрсөтө аласыз. Сэндвич Тойбос. Ачкылыктын мүмкүнчүлүгү жок. Айзада, ушул чемпионатты көрүп мен деле сизге рифма таап койдумбу? Канеки? Мисалы үчүн Айзада, помада или бригада. Кечиресиз Айзада, улантыңыз. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Эфирде калыңыздар. Кыргызстанда иттерди мыкты деңгээлде тарбиялаган кинолог табылды. Мына ушул номер 1 кинологдон интервью алып келгенбиз. Биргеликте көрөлү. Панама. Биз азыр Бишкек шаарынын сейил бактарынын биринде турабыз. Бул жерде Кадырбек Актошев аттуу байкебиз жаныбызда турат. Ал көптөгөн жылдан бери иттерди машыктырып келет. Байке, айтсаңыз, иттерди канча жылдан бери машыктырып келет? Неме 10 жыл болду. 10 жыл дрессировка. Стабильно мындай. Иттердин баарын дрессировка алып чыккан. Сразу мындай түшүнөт да, мындай душа бар го. Душа экөөбүз мындай да. Душалар мененчи, иттер мененчи. Комиссар Рекс көрдүң беле? Көргөм. Мощный кино. Сон кино. Иттерди маштырганыңызды көрсөк болобу? Без проблем го. Без проблем го. Мына менин итим Рекс, профессионал. Легенда. Карап турасыз. Бир команда. Рекс, ко мне. Рекс, ко мне. Башка команда алып көрбөйлүбү? Башка команда алып көрүңүз. Чума Рексти до конца леглагчы. Рекс, ко мне. Брат, жестко подводить эту атасын, нормально. Телеканал келгенде ойноп берип койчу, пожалуйста. Рекс, хотя бы бир команданын жасап койчу, пожалуйста. Подводить этпейчи, Рекс. Айгуля! Айгуля! Домой! Сиздер менен көптөгөн жылдар бою иттерди машыктырып келген Кадырбек Актошев байкебиз болду. Эрмек Ташиев, не жаңылык? Кыргызстандын аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бишкек шаарыбыздын тургундары нааразычылык билдирип митингге чыгышты. Эмне максатта биргеликте видеодон көрөлү. Ал митинг жөнүндө билем да мен. Ага деген даже балконскилер чыккан да. Сизге окшогондорбу, Айзада кичине серьезныраак болгочу. Көрөбүз. Саламатсыздарбы, бул митингдин талабы эмнеде? Реклама жок болсун. Жок болсун. Кино негизги моментине келгендечи реклама башталып кетти. Бардык жерде реклама. Бардык жерде реклама, чындасыңбы? Ооба, рекламаны жок кылыш керек. Реклама аябай эле көбөйүп атат реклама. Бунун баарын жок кылыш керек. Туурабы жигит? Нерв кашайып кетип атат. Жакшы дагы неврологический центр номер 1 бар. Неврологический центр номер 1. Эң мыкты специалисттер жана нервиңерди тез жайына коюп коет. А так рекламаны жок кылыш керек. Действительно жок кылыш керек. Сиздин митингдер аябай башкача деңгээлде өтүп атыптыр. Автобустар келиптир, чатырлар курулуптур, тамак ашыңыздар бар экен. Ушунун себеби эмнеде болуп атат? Мунун баарына биздин демөөрчүлөр күнөөлүк. Аларды айтып кетсем, мына транспорттук компания Ош-Бишкек жолунда бизге мондай бутиктерди берди. Саманстрой KG бизге мондай палаткаларды берди. Ошондой эле биздин башкы демөөрчүбүз Жаңыбайдын жаңы пиццасы жана сушиси.
итальянский пицца кыргыз колдору менен. Алар жок бул митинг, вообще болмок эмес. Жок кылабыз реклама, байке, мына биз баарыбыз чогуу алып жок кылабыз. Азыркы жашоодо жарнама көрүнүш адатка айланып калды. Эгерде жашооңуздун кымбат убактыларын ушундай нерсеге бөлгүңүз келсе, сиздер үчүн Один өкмөт букмекерлик компаниясы, жогорку коэффициенттер жана тест төлөмдөр. Эрмек Ташиев, эмне жаңылык? Тойбосун сөнүстөр аябай дамылкын. Эми эфирдин этикасын сактап, эфир бүткөндөн кийин деле жесеңиз болмок. Просто аябай дамдуу отпой, чыдабайм да. Тойбосун сөнүстөрү. Эфирди улантабыз, кезекте маданият жаңылыктары менен биргеликте ортоктош кылалы. Не жаңылыкта маданият жаңылыктары. Эгерде сиздерге 22-синен 23-нө караган түнү уйкуларга иш жок болсо, анда Ак Босого жаңгонуш Ленин көчөсү 10-үй. Театр Тиней. Келиңиздер. Бизде дагы эле свет жок. Жана алыс кетпей коңшу үйгө кирсеңиздер, биздин байкелер казан айланып политика жана үй бүлөлүк форум өткөрүүдө. Сиз да катышып кетсеңиз болот. Ал эми 25 декабрда сиздерде бош убакыт болуп калса, биздин строительный бригад Оригами аттуу выставкасына чакырмакчы. Эске салып кетсек, Анар көчөсүнүн 5-үйүндө алыстан келген тайкебизден биз силер кезде аттуу монолог жаңырмакчы. Келиңиздер, угуңуздар, маданияттуу болуңуздар. Чоң рахмат. Ата! Леон. Ажырай албаган бут кийим. Бардыгыбызга белгилүү болгон сел-саяк алтышка ар дайым идеяга бай жана бизнес пландарды бизге айтып жана көрсөтүп келет эмеспи? Кезектеги видеодо биргеликте көрүп жана баамдайлы. Бул эмне кесиптеш? Главное айткан жокмунбу мен? Айткан жокмун. Ушул жөнүндө репортаж көрөбүз. Не жаңылык долбоорунда ар дайым жаңы стартаптарды жана жаңы бизнестерди ачып, баарыбызга таанылып калган Алтышка аттуу сел-саяк байкебиз бар. Бүгүн дагы өзүнүн тапкычтыгына салып, жаңы бизнес ачыптыр. Ал бизнес кандай бизнес экенин өзүнөн сурап алсак. Отель ачтым. Отель? Отель ачтым. Улуу Дейл Карнеги айткандай, твой дом, твоя крепость. Ошондуктан мен отель номер 1 ачтым. Ал отель кандай отель болду экен? Ал мага окшош адамдарга да. Ал отель кайсыл жерде жайгашкан? Ал эң фешенебельный районунда жайгашкан да. Бас көрсөтөм. Бас. Мына биздин отель. Бул ресепсион. Саламатсызбы? Hello. Англисче билет. Отельде одноместный номерлер, двухместный номерлер бар. Тиякта гость жок. Анан трехместный номерлер бар. Эң негизгиси бизде президентский номер бар. Президентский? А эмне үчүн президентский? Анткени бул холодильниктин коробкасынан жасалган. А холодильник резиденциядан келген. А сиздин отельдериңиздеги мындай номерлердин баасы канчадан? 10 сом, Алтышка 10 сом. 10 сом, А мындай сиздин отелиңизде мындай бардык эле отелдерде, бардык эле мейманканаларда условиялар жакшы, баары ыңгайлуу. Сиздикинде жок дегенде кондиционер барбы? Кондиционер? Кондиционер бар? Мына кондиционер. Шу кондиционер? А мындай кооз шаарды көрүп отурганга мындай чоң-чоң терезелер, панорамный окна барбы? Панорамный окна? Панорамный окна бар. Мына панорамный окна. Ушул панорамный окна. А эгер мындай өрт чыгып кетсе же пожар болуп кетсе мындай аварийный выход барбы силерде? Аварийный выход? Аварийный выход деле бар. Мына аварийный выход. Аварийный выходыңыз ушул, Байке, а бұныңыз мындай жер титирөөгө чыдайбы? Сейсмостойкий эле ат. Любой стойкий. Азыр текшеребиз. Мына.
Бул Селсаяк байкебиз кандай жумуш ачса дагы эң негизгиси сапаттуу жумуш болсун. Сиздер менен Эрмек Ташиев, не жаңылык? Не болду байке? Беш жашымда өлтүрдүм. Каалаган учурда байкатпастан келип калышы мүмкүн. Бирок Тойбос сэндвичтери менен сизге каршылык көрсөтө алат. Сэндвич Тойбос. Ачкылыктын мүмкүнчүлүгү жок. Менин атым Атай Исмаилов. Мен профессионалдуу спортсменмин. Футбол таласында жүргөндө менин оюм бир гана топто. Ал учурда менин чачтарыма оор келет. Ошондуктан мен профессионалдарга ишенем. Экологиялык таза продукт. Менин тандоом Iron Shoulders. Анткени Iron Shoulders терең тамырларга чейин жетип, какачты 100% жок кылат жана чачтарга күч кубат берет. Iron Shoulders кыргыз косметология номер 1 тараптан тасталды. Саламатсыңар урматтуу айымдар жана уважаемый браттар, сиздер менен Дока Апабеков спорт жаңылыктары. Ливерпуль жакында эле Чемпиондор лигасында чемпион болуп аныкталды. Челси Европа лигасында чемпион болуп аныкталды. Дордойду нормально барды, товар-пар өтүп атат, движ-миш болуп атат, там Чунхай, короче, все нормально. Кийинки жаңылыктар өтөбүз. Новосибирскте жакында эле жалкоолор арасында чемпионат өттү. Кыргыздар жалкоосу кармап катышкан жок. Бишкек шаарынын аягында биздин улуу урматтуу волейбол боюнча курама командабыз мамлекеттен жардам сурап жатат. Где-то 10 штук жылуу колкап алып берсеңер, биз маршруттун улантабыз дейт. Эми поджам скидывать этип коюш керек. Анткени мамлекеттен биз жардамды күтөбүз. Молодцы, делайте. Күндүн эң башкы жаңылыгына өтөбүз. Бакай ата конушунда Чирди көчөсүндө 10-үйүндө Гелин бол боюнча финал өтүп жатат. Финал. Көңүл бираз, түз эфир. Саламатсыңарбы, урматтуу нукура кыргыз спортунун сүйүүчүлөрү. Гелиндер арасындагы эң башкы таймаш бүгүн Бакай ата конушунда бир нече көз ирмемден кийин башталмакчы. Принципиалдуу таймашта Кудайбергеновдордун жана Эркиновдордун гелиндери ат салышат. Гелин бол чемпионатынын финалынын эң башкы эрежеси гелиндер бир ашканада жайгашып, кудалар келгенчекти шорпо салат жасап, дасторконду 30 мүнөттүн ичинде даярдап кудаларга узатышы керек. Бүгүнкү таймаштын башкы калысы гелин бол чемпионатынын 6 жолку жеңүүчүсү Баатыр эне, ошондой эле 8 гелиндин кайненеси Гүлбү апа. Матч башталышына бир нече көз ирмемдер калды. Мен Алымбек Бадылбеков сиздерди командалардын курамы менен тааныштырып кетейин. Кудайбергеновдордун үй бүлөсүндө 1-номерде Айгулиньо, оң ашкана тарапта Ван Перизат, казандын алдында Салта Ибрагимович. Ошондой эле бул команданын легионери Кузьмина Светлана бүгүн запаста. Эркиновдордун үй бүлөсү 1-номерде Серхио Айгеримо, ортодо Айка Джуниор, казан алдында Эльмира Ван Нистелрой. Гелин бол гимни башталды, Гүлбү апанын ышкырыгы жаңырып, таймаш дагы башталды. Гелиндердин ар бири өзүнүн позициясында орун алышты. Кооптуу абал Эркиновдордун үй бүлөсүнүн гелини оор жаракат алган сымалдуу. Медициналык жардамга муктаж болгон гелинди доктурлар карап жатат. Ал убакта ашканада аябай катуу таймаш болуп жатат. Казан асылып, картошка, пияздар даяр болуп калган кези. Жок, Эркиновдордун гелинине замена керек болду. Ашканада 19 жаштагы жаш келин чыгууда. Айтып кетчү нерсе, Айпери Янг үй бүлөгө жакында эле келин болуп келген. Аны 11-класс бүтөөрү менен эле ала качып кетишкен. Айпери Янг чыгар менен картошка арчыганы отурду. Гелиндик карьерада тажрыйбасы жок экени билинип, картошканы аябай калың арчып салганын биздин баш калыс байкап калып, сары айып кагазын симуляция деп берди. Бул чечимге кошулбаган башка гелиндер башка арбитрга претензиясын билдирип, Гүлбү ападан бүт состав сары айып кагазына ээ болушту. Гүлбү апа бул спортто көп жылдан бери, ошон үчүн ал менен талаштын кереги жок. Арбитр бардык ашкананын тазалыгына чейин карап, гелиндердин ким эмне менен алек экенин да кароодо. Таймаштын бүтүшүнө болгон 3 мүнөт убакыт калды. Гелиндердин шорпосу казанга асылып, кудалар да үйгө күтүлбөгөн жерден келип калышты. Гүлбү апа болушунча кудаларды эшиктин оозунда кармап, кошумча 2 мүнөт берди. Дасторконго чай, салаттар коюлуп, биринчи ысык тамакты гана күтүүдө. Кудалар убакытында өз ордуна отурушту. Шорпо даяр болгон сымал
Кайсы үй бүлөнүн келини биринчи ысык тамак алып келет? А биз көргөндөй замена чыккан Айпери Янг ысык тамакты толуп калган ашканага карабай, жаш балдардын тоскоолдугуна да карабай, биринчисин өтүп, экинчи келинден элегантный финт менен өтүп, алдап, үчүнчүсүнөн, төртүнчүсүнө Зиданын финти менен өтүп, Айпери Янгка Мессинин духу кирип кеткен сымал. Мына чечилүүчү момент, Айпери Янг кудалар менен бирге бир чыгып сокку! Шорпо туура чоң куданын колуна барып токтоду. Кудалар шорпону кармап, ооз тийишти. Эң мыкты шорпонун даамы кудаларга аябай жаккан кез жана бул жеңиш эркин оттордун үй бүлөсү Айпери Янгдын жардамы менен 13-чү келин бол чемпионатынын жеңүүчүсү болушту. Традиция боюнча келиндер бири-бири менен жолук алмашып аткан кези, ооба утулган дагы бар, утканы дагы бар. Бул келин бол чемпионаты албетте. Спортту сүйгүлө, спорт менен болгула. Биз кийинки келин бол боюнча чемпионатында көрүшкөнчө силер менен мен Алымбек Бадылбеков болдум. Жакшы калыңыздар. Сиздерди спорт жаңылыктары менен тааныштырган Док Ападеков болду. Спорт жаңылыктарды спорт жакшы көргүлө, тигерей чекпегиле, арак-парак ичпегиле, баары кайф болот. Ушун менен не жаңылык долбоору 3-чү чыгарылышын жыйынтыктайт. Кызматыңыздарда Бектур Усенов жана Айзада Жамгырчиева болду. Алдыңкы мүнөттөрдө сиздер үчүн элдин сүйүп көргөн теле долбоору Арно концерт улантмакчы. А биз сиздер менен коштошобуз. Көрүшкөнчө. Саламатта болуңдар. Өрүккүлдөдүң жер бетине берип гүлдөрүн карап турсаң кайгы капасыз кадимкидей өбөк күлгөнүң. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Арно концерти. Өзгөн районуна караштуу Зергер айылынын тургуну Кыдыкеев Кадырбек Жоломановичти 12 мартта кредит жапкан күнү менен куттуктайбыз. 20 жыл сен кредит төлөдүң, ар сайын сен райцентрге жөнөдүң. 70 өнөр аздык кылат жигитке, мындан кийин жолобол. Кредитке деп Семир банктын кызматкерлери жана ошондой эле директорунун атынан ПБЛ 75 менен Улукбек Манапу хотела делать-ы сиздер үчүн жаңырмакчы. Көңүл буруңуздар. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чукпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Жакшы жаңылыктар жаман жаңылыктан көп. Жалган айтсам билип калсаң анда мени сөк. Өртөрмөлөп жазган канал болсоң сууга чөк. Көрүүчүнүн аргышына калып көз жашыңды төк. Майы кызмат кериби, же парламент кериби, же болбосо үйдө калган жумушсуз бул шериги. Көрсөтпөйм алар жөнүндө калктын баарын зеригип. Биз үчүн бардыгы бир, ул кыздар элим бир. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чукпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чукпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын.